Тилекке каршы бүгүнкү сот отурумун судья видеого тартууга уруксат берген жок. Анткени жабырлануучулардын баары видео тартууга макул болгон. Айыпталуучу дагы видео тартууга каршылыгын берген жок. Прокурор дагы каршы болгон жок. Прокурор дагы тараптарды тартканга макулмун деген. Бирок тилекке каршы судья кээде айыпталуучулар жабырлануучулар мени тартпа дейт экен, биздин ишке тоскоол болот экен деп бүгүнкү жыйында видеого тарттырган жок. Фамилиясы Исакжанов болчу. Исажанов судья бүгүнкү Октябрь райондук сотунда караган ачык сотту минтип видеого тилекке каршы тарттырбай койду. Эми кийинки отурумдарында кайрадан өтүнүч келтирип көрүшөт жабырлануучулар. Бул алдамчылык иши боюнча өтүп аткан иш. Жабырлануучулар сотко жеткен эле 60 арыз экен. Сотко жеткени. Сотко жетпей арыз жазбагандары менен булар жалпы 1000дин тегерегинде деп айтып жатышат. Ушундай ишти коомчулукта резонанс болгон карапайым адамдар, жанагы бейбечараларга, муктаждарга үй алууга жардам беребиз деп, мындай чыныгы муктаж адамдардын акчасын алдап алып алды деп аткан иште ушундай ачыктык болбой жатканы бизди өкүндүрөт. Жогорку соттун төрагасы Медербек Асанбековичке да кайрылабыз бул видеону көрүп атса, ошондой эле бул жакта жанагы тартип комиссиясы бар сот департаменти, ошол жактан дагы бул ишти ачыктык кылып көрсөтүп койсо андай болмок эмес, буну карап коюшун өтүнөбүз.